Барыңыздарга салам, демалыш күнүңүздөр жакшы өттүбү? Анда баштайлы. Бишкекте кайрадан митинг. Бишкекте өкмөт үйүнүн имаратынын алдында Чүй облусунун Аламүдүн айылынын 100гө жакын тургундары аларга жер тилкелерин берүүнү талап кылышып митингке чыгышты. Мен жана мага окшогон адамдар 10 жылдан бери Аламүдүн районунун айыл өкмөтүнөн жер алуу үчүн кезекте турушат. Жер ала албай жатабыз. Кээ бир адамдар жер сатып алышып, бирок дагы деле курулуш иштерине уруксаат ала албай жүргөндөр көп. Бул ачыктан ачык көз боемочулук деген акциянын катышуучусу Бактыгүл Өмүралиеваны коштоп келгендердин бири бул кайрылууну президент Садыр Жапаровго жолдоорунда айтты. Айтор нааразы болгон эл жана маселени чечпеген же чече албаган бийлик. Бирок бийлик өкүлдөрү өздөрү да нааразы болгондор бар экен. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев парламенттеги цензурадан улам мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюп, өзүнүн жеке сайтына жүктөгөнүн Facebook баракчасында жарыялады. Анын айтымында чиновниктердин эмгек акысын жашоо минимумга теңөө тууралуу мыйзам долбоору декабрь айынын башында эле иштелип чыккан. Бирок жогорку кеңештин аппараты коомдук талкууга расмий сайтына жарыялаган эмес. Мен депутаттардын, президенттин жана премьер-министрдин айлыгын карапайым элдикинде эле жашоо минимумуна теңөө боюнча долбоорумду парламенттин сайтына жарыялоо үчүн жогорку кеңештин аппаратынын жетекчисине, жогорку кеңештин аппаратынын орун басарларына бир нече жолу кат жолдогом. Ага карабай ал мыйзам долбоору жарыяланган жок. Бул цензура. Мен ал мыйзам долбоорунун текстин өзүмдүн веб-сайтыма жарыялагам. Балким кимдир бирөө аны элдик демилге катары көтөргүсү келер, деп жазган депутат. Чек ара кызматы кайра УКМКнын карамагына өттү. Эми мындан ары чек ара кызматын УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары жетектейт. Тиешелүү токтомго премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгон. Чек араны кайтаруучу, чек ара коопсуздугун камсыздоочу жана чек ара саясатын жүзөгө ашырууга жооптуу болуп саналган бул органдын кызматын жетекчиси төрага эмес, директор деп атала турган болду. Акыркы кезде баарыбыз биринин артынан бири камалып жаткан бийлик өкүлдөрүнө күбө болуп жатабыз. Соттор бирин камаса, бирин айып пул менен чектеп, айрымдарын үй камагына чыгарууда. Көмүр кенин басып алууга шектелип кармалган Ош облустук прокуратурасынын прокурору Улукбек Өмүрзаков Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алган чечим менен үй камагына чыкты. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Тергөөнүн жүрүшүндө Өмүрзаков жана аны менен бирге кармалгандар жол чорак көмүр кенинде мыйзамсыз көмүр казып келишкени аныкталган. 30 январда тергөө менен кызматташкандыгы жана мамлекетке келтирген 20 миллион сомдук чыгымды төлөп бергендиги үчүн Өмүрзаковго үй камагына алуу боюнча баш коргоо чарасы тандалды, деп жазылат маалыматта. Прокурор өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арызын да жазганы айтылды. Саясат саясаты менен ден соолуктун сактыгын да унутпайлы. Коронавирустун 3-чү толкуну болушу ыктымал деп коркута башташты. Коронавирустун жаңы штаммы Өзбекстан мамлекетинен аныкталганын интернет басылмалары жазып чыгышты. Коронавирустун 3-чү толкунуна даярдануу керектигин дүйнө жүзүндөгү ири саламаттыкты сактоо кызматтары коңгуроо кагып жатышат. Кыргызстанда да COVID-19 илдети боюнча илимий консультативдик кеңештин мүчөлөрү менен жыйын өттү. Ал жыйындын башында турган вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Эльвира Сурабалдиева адистер менен илдеттин 3-чү толкунуна даярдыктарды көрүү керектигин ортого салды. Саламаттык сактоо уюмдарынын коронавирус инфекциясынын ыктымалдуу 3-чү толкунуна толук даярдыгын камсыздоо зарыл. Мында негизги жана резервдик орундарды даярдоо, МИД кызматкерлерди COVID-19дун алдын алуу, дарылоого үйрөтүү жана кайрадан окутуу, дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын жетиштүү запасын түзүү керек, деп жазылат маалыматта. Кайра карантин жарыялабаса экен, ансыз деле капчыгыбыз чукарып турган кез. Дүйнө жүзүндө да карантинге каршы элдик толкундар күч ала баштады. Венгриянын Будапешт шаарында 31 январда жергиликтүү тургундар коронавирус чектөөлөрүнө каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Бул өлкөдө аталган ооруну жайылтпоо максатында адамдарга топтолууга тыюу салынган. Мындай чектөөлөргө карабастан айрым ресторандар 1 февралдан тарта иштей турган болушту. Себеби чектөөлөргө
ылайык коменданттык саат киргизилип, мектептер, тамактануучу жайлардын иши токтотулган. 31 январга карата коронавирус оорусун жуктуруп алгандардын саны Венгрия боюнча 3500дей бейтап катталып, өлгөндөрдүн саны 12 миңден ашты. Бул өлкөдө калкынын саны 10 миллион болуп саналат. Жума башы мына ушундай жаңылыктар менен башталды. Саламатта калыңыздар.